Menejer Ali Abdulaziz Tony Ferguson'du Habib менен 6-жолу беттешке Twitter'de чакырды. Жана уеси мушкери Кенвилли Habib'tin промоушуна өзү келип кол койду. Ушул маалыматты алдыда угасыңар достор. Эгерде каналда жаңы болсоңуз катталыңыз каналга. Тони Фергюсон менен Habib Нурмагомедовду уеси 5 жолу аракет кылышка рингте жолуктурганы ал баарына белгилүү. Бирок бунусуна менеджер Али Абдулазиз дагы бир жолу жазып эскертип өткөн Twitter'ге. Тони, келечекте бүркүт менен грэпплинг күрөш боюнча оюң кандай? Мен сени тааныткан эмесмин, бирок мен серьезный сүйлөйм, деп жазып калтырган Али Абдулазиз. Эгерде күрөш боюнча беттешетө турган болсо достор, Тони Фергюсондо канча процент мүмкүндүк бар? Бул тууралуу комментарийга калтыргыла оюңарды. Кийинки жаңылык. Достор, кече UFC мушкери Кенвилли Habib'tin Eagle Fight промоушуна кол койду. Бүгүндөн тартып Кенвилли Habib'tin промоушунун мушкери катары болуп калат. 1,5 жума мурда гонорар жакшы төлөсө өтөн деп жаткан болчу Кенвилли. Мына эми келишип алышты. Кенвиллинин айтуусунда мен жаңы энергияны сезип жатам. Улуу чемпиондун жолунулу эң сонун деп Habib тууралуу жакшы нерселерди айткан. Жана Habib'tin промоушунда мага ыңгайлуу чемпион болууга. Мен бул жака келишимдин себеби Habib'tin өзү болот. Мен анын уесиге көтөрүлгөнүн көрдүм. Чемпион болуу абдан оор. Чемпион бойдон калуу андан кыйын экенин билем. Бул бир жагы. Ал эми октогондун сыртында эмне кылып жүргөнү ээрчи баштадым. Ал командасын жакшы колдойт. Башка балдарды машыктырат. Мен мурда уесиде жүргөндө Habib менен көп мушташкым келчү. Мен өзүмдү сынап көргүм келет. Ага болгон сыйым күчөдү. 11 март дебют болот деп ойлойм. Шоону баштайлы деди Кенвилли. Достор, 19 декабрь UFC'de жыл жыйынтыгы болот. Дерек Льюис менен Кристофер рингте жолугат. Жана Билал Мухаммад Стивен Томпсон кезегет. Кызыккандар үчүн өткөрбөй түз эфир көргүлө.